Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкерлеринин маалыматына караганда Манасата кафесинин кубалынан сырткары чыгып турган мындай өстүрмө профилден курулган курулуштардын бүт баарын алып алат экен. Себеби бул дагы курулуштун профилинде көрсөтүлгөн экен. Бул жак муниципалдык жер болуп эсептелет экен. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда мынакей Манасатанын бузуу иштери бүгүнкү күнгө коюлган, 11 саат 10го коюлган. Анткени эмненин негизинде бул Манасата боюнча биз 2023 жылдын январь айынан баштап биз мыйзамсыз курулган боюнча сотко берип келебиз. Андыктан сот иштери жүрүп келатып, Верховный соттун городской соттун чечими чыккан бузуу боюнча владелецтер обжаловать этип, областной соттун чечимине бизге да калтырган бузуусуз депчи. Эң артында жогорку соттун чечими чыккан, буздуруу боюнча чечими чыккан, ошону биз аткара алдык, азыр бергенбиз. Сот аткаруучулардын действиясына токтотуу үчүн булар арыз менен кайрылган экен. Ошондуктан азыркы общий Манасатаны бузуу иштери временно убактылуу токтотулуп калды. 26 апрелге коюлуптур. Ошондо сотко барабыз, соттон чечилсе бузуу иштери дагы улантылат. Азыркы учурда мынакей муниципальный жерге чыгып кеткен жерлери боюнча снос жүрүп атат. Муну Ош шаарынын мэриясы иш алып барып атат. Муниципальный жерге чыгып кеткен курулмаларын бузуп атат. Андан кийин соттун чечими чыкса 26 апрелде биз дагы полный буздурганга мыйзам чегинде. Негизи Костуройдун баягы мыйзамсыз курулуштар тууралуу картасында ушу Аскар Шакиров көчөсүндөгү баардык эле кафелер красный менен белгиленип мыйзамсыз деп турат да. Башка кафелер боюнча да иштеп жүрөт. Азыркы учурда кафелер иштеп жүрөт. Мынакей семейный кафеси настройка болуп калган. Эски зданиянын үстүнө жаңы курулманы куруп алган. Бул эч кандай көтөрбөй расчёттор чыгарылган эмес. Эч кандай курулуш жүргөзүн. Ошон үчүн сотко бергенбиз, сот иштери жүрүп жатат. Ал боюнча дагы азыр соттун чечимин күтөбүз. Бул көчө боюнча азыр сот иш жүрүп аткандардан Булгата кафесинин сот иштери жүрүп атат. Усанов, тетиги настройка сот иштери жүрүп атат. Бул көчө боюнча ушулар да. Манасата боюнча уже чечимдер чыккан. Ошон үчүн мыйзам чегинде иш алып жатат. Буздуруу иши жеке ишкер несебинен жүрүш керекпи? Акчасы мисалы үчүн бул зданияны бузганга дээрлик 1 миллион акча. Эмне боюнча негизи соттун чечими жогорку сотко чейин барды эле да. Жогорку соттон снос болду эле. Кийин сот аткарчыларга иш түштү эле. Сот аткарчылар баягындай УД менен жөнөттү эле Манасатанын эсинечи. Эми кандай болуп атат азыр? Азыр кезде ошол жогорку соттун чечими чыккан буздуруу боюнча мыйзамсыз курулуш, мыйзамсыз деп таанылып, буздурууга соттун чечими чыккан, буздуруу иштерин токтотуу аракетине тиги административдик соттун чечими чыгарып токтотууга убактылуу. Бирок азыркы күнү Ош шаарынын мэриясы мындан тышкары деле бардык жерлерде ушундай мыйзамсыз курулуштардын соттун иштери чыккан, аткарылбай турган мыйзамсыз курулуштардын буздуруу иштери жалпысынан Кыргызстан боюнча жүрүп жатат. Буга кандай кадам болот эми? Дагы обжалование болобу неме боюнча? Азыр городской соттун чечими. Обжалование жогорку соттун чечими чыккан, эми алар азыр сот аткаруучунун аракетин обжаловать этип токтотуп турууну суранып атышат. Эми анын соттун чечими чыккандан кийин толук эле буздуруу иштери жүрөт. Анткени өзүңөр билгендей эле бул жердин багыты башка, ага карабастан өзүрлөрү менен куруп алган уруксат кагаздары жок болуп. Ошондуктан буздуруу иштери мындан ары деле улантылат го. Соттун чечими кандай болгон баары мыйзам чегинде чыгат го деп ойлойбуз. Сот аткаруучулардын кадамын ким? Ош шаардык административдик сот токтотканбы? Ош шаардык административдик сот чыгарды. Ош шаардык Областной. Областной. Ош областный административный суд. Мен аты-жөнүм Сүйөркулов Эрназарбек Кесимбекович. Кызматыңызда бир кайталап. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин директору. Рахмат. Ошо Ошо кызды караңыз мына. Баштайарың. боюнча сот иштери бүттү.
Бул боюнча жалпы маалымат берип өтөйүн. Өзүңүздөр жакшы билгендей, Манас Ата кафесинин кызыксыздыкка чыгып проектиси менен курбагандыгы жөнүндө баардыгыбызга маалым. Биз капиталдык курулуштарды көзөмөлдөө жана контролдоо башкармалыгы менен биргеликте иш алып барып, ушул башкармалык сотко арызданып, жогорку сотко чейин барып, ал жактан сноска чыккан экен да. Анан биз биргеликте муниципальный жакка чыгып кеткен тараптарын дагы эске алып, 5-апрель күнү эскертип бергенбиз. Мына колумда турат жарым кагазы. Эшик жок болгондугуна байланыштуу эшигини жабыштырып кеткенге мүмкүнчүлүк берет да бизге. Ошол эле учурда биз бүгүн өзүңүздөр көрүп аткандай Манас Ата кафесинин алдына ар кандай таш отушурган жерлерин, бүт мындай курулуштарын, тетиктерин, бузуу иштерин баштадык. Ошондо дагы эсине чалган убакта дагы келбей качып жүрөт да. Эми бул деген мыйзамсыз куруу болгонун мойнуна алгандыгына барабар да. Анан бул жакта пожарный коддо темирден лестница курган экен, анысы да муниципальный чыгып кеткен да. Ушул тилекке каршы эси жок. Биз уведомление негизинде күнү келип калгандыктан эч кандай документтерин муниципальный жерге чыгып кеткендиги жөнүндө маалымат болбогон, алып келе албагандыктан документтерин биз бүгүн бузуу иштерин баштадык. Бузуу үчүн бул боюнча ГАЗдын башчысы өзү маалымат берсе дурус болмок да. Себеби менин полномочияммен булардын ишмердүүлүгүн айтсам турбайт, түзмөт. Билет, бизге токтоп кетиңизчи. Бул 2004 жылы жанагы ошо кафе боюнча санитардык абалы боюнча материал чыккандан кийин курулуштары боюнча канча маалымат айтылып атат. Кандай эмне уруксат кагаздары жок, токтоп кетиңизчи. Уруксат кагаздары бул тег эле жердин багытына жараша калбагандыгы жөнүндө да. Бул боюнча ГАЗдын башчысы маалымат берсе жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө муниципальныйга чыгып алган бүт жеңилдиктеги курулуштарын биз бир жактан да каралыш болуп калды. Биз жактан эч ким уткан жок. Биз эми бул эртеңе кичине каршылык көрсөтөбүз жок. Эми өкмөттө бизге кичине камераны илешип калтырсың. Мурдун чыккан тарактарын төлөп таяр болдук. Энди билбейм, энди өкмөттө бизден ишин актарып алганыбызын билебиз. Бирок мен айтар сөзүм, биз жакка эле каралып калды бул иштерибиз, ошондой болуп калды. Менде бир суроо бар. Документиңизде профилинде үй катары көрсөтүлгөн чынбы? Ооба, үй катарында биз муниципальный жер эмес, бир сосед жерин эгелеп чыккан жерибиз жок. Биз госстроительстводо как берген казыгыдан иш жерге чыккан эмеспиз. Жок, бирок үй катары курулуп бирок ооба, кафе катары курулуп алып, биз эми профилди өзгөртөбүз деп биз кайрылганбыз өкмөткө. Биздин документтерибиз кичине чөзүлүп калып, биз иштерибиз ушу иштерге жетип келип калды биз иштерибиз. Бирок биз үй болуп калган кийинче биринчи профилин өзгөртүп андан кийин ошол бойлуу. Профилди өзгөртүп анан ачабыз деген ойдо болуп калганбыз. Кичине биз алданып калдык, эми бирөө биз алдап койду, ушундай болуп калды. Ким алдады? Мамлекеттик кызматкерден? Мамлекеттик кызматкерлери да бар, бирок şu arxitektura dокументтерин түшүнөдүгөн бир бала алдап койду. Манас Атаны курганга негизи канча каражат кетиргенсиздер, анан канча жыл иштеди? Манас Атаны курганыбызга биз каражатыбызды эсептеп атабыз. Биз бирок өзүбүздүн мээнетибиз менен пул салганбыз. Примерно канча? Примерно суммасы барбы? Мен билбейм, 4-5 жыл болуп атат. Мындай кичине немеси разница бар азыр. Разницасын бирок эсептеген акчасы. Эми каражат кеткен. Билесиздер, бир кичине нерсени салышса сон эмес болуп атат азыр. Канча жыл иштеди? İşte болсо 2 жыл иштеди. 2 жыл ичинде ана бүтөт, мана бүтөт документ болуп атат деп биз алданып калдык. Эми алдыдагы аракетиңиздер эмне болот? Мына жогорку сот бузуу боюнча чечим чыгарган экен. Ал боюнча сиздер облустук Кош Шаардык облустук сотуна сот аткаруучулардын эмеси чектеп берген экенсиздер да? Ооба, биз азыр ана кайрылыш болуп калып, биз жактан каралып калган үчүн биз кайра сотко кайрылып атабыз. Эми Кудайым буйруса биз жактан карайдыган өкмөтүбүз бар, президенттарыбыз бар. Мана
Kudayım buyursa bunu Aktaş'a, dokumentler Aktaş'a hareket kılavuz. Yani sultan Kudayım buyursa yani biz iştaş'a yol verse gerek Kudayım buyursa. Ocaklarda karar kalması gerek diye uğramam endi biz. Çünkü endi hareket kılıyoruz ki endi Kudayım bir yol verip prezidentlerimiz var ama oşular bar da karab bizge yordam berse gerek deb umid o'tiramiz endi. Аты жөнүңүздү айтып. Аты жөнüm Baxtiyor. Familiyangiz? Guloma Baxtiyor. Ошондо сиз Nima? кызмат Men деп жоқ, айтасыздар. men